23 апрель күнү Казакстандын Борбору Астана шаарында спорттук күрөш боюнча Азия чемпионаты старт алды. Мелдешке Кыргызстандын курамалары да катышууда. Биринчи таймаш күнүндө 5 комплект медаль ойнотулса, анын 4-өндө мекендештерибиз Мелдешке түштү. Бул күнү баарынан ийгиликтүү болгон Самат Надырбек уулу 57 кг чейин бирдигинде коло медальга кол жеткирген. Ал эми оор салмактагы Аял Лазеров 5-орунду камсыз кылган. Бүгүн дагы эркин күрөш боюнча 5 комплект медаль ойнотулса, кыргызстандык спортчулар анын 4-өндө жеңишке жетүүгө аракет көрмөкчү. Футбол боюнча өлкө курамасы Кувейт мамлекетиндеги машыгууда 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. 9-майдан 16-майга чейин Сергей Дворенковдун шакирттери АФКнын Чакырык кубогуна жыйынтыктоочу даярдыктарды көрүп, анын алкагында 12-майда Афганистан жана 16-майда Кувейт курамасына каршы өз күчүн сынап көрмөкчү. Белгилей кетсек, 13-апрелде кыргызстандык кошуун Афганистан менен беттешип 0-0 эсебинде тең чыккан. Ал эми АФКнын Чакырык кубогунун финалдык бөлүгүндө Кыргызстан 19-майда старт алат. Биз менен бир тайпада Мальдив аралдары, Палестина жана Мьянма бар. Ош шаарында 27-30 апрелде оор атлетика боюнча өлкөнүн ачык чемпионаты өтөт. Бул тууралуу оор атлетика федерациясынын вице-президенти Улан Молдодосов мырза кабарлаган. Маалыматка ылайык, эркектер жана айымдар арасындагы таймашка өлкөнүн региондорунан жана борбордон спортчулар катышмакчы. Ошондой эле Тажикстан жана Өзбекстандан дагы оор атлетчилердин келиши күтүлүүдө. Ош шаарында ири мелдешти өткөрүү менен спорттун бул түрүн түштүктө өнүктүрүүгө аракеттенебиз, дейт уюштуруучулар. Мелдештин жыйынтыгы менен үстүбүздөгү жылы дүйнө чемпионатында жана Азия оюндарында өлкө намысын коргой турган курама кошуун топтолот.